Саламатсыздарбы, урматтуу достор? Азыр социалдык тармактарда Байдылда Сардагоев атабыздын ырларынан окуп берүү боюнча эстафета жүрүп жаткан экен. Мага бул эстафетаны Сыймык Бейшекеев досум узатыптыр. Эмесе мен жооп кылып Байдыкебиздин Сары Челек көлү жөнүндө ырынан окуп берсем. Сагынган акын жүрөгү, Сары Челек көлдүн чүрөгү, сайрандап 3 күн жээгинде семире түштүм бир эли. Жашырын сырдуу күү чалып, жай толкуп кайра тынчалып, жаңгактуу тоонун койнунда жатканын көрчү суйкайып. Айрыкча шаңдуу байкасаң, атканда тоодон кашкатаң, көл болбой эгер кыз болсо, көз тиймек экен капкачан деген кереметтүү саптарын жазган экен. Сары Челек көлү боюнча айтылуу Байдылда атабыз. Эми мен бул эстафетаны арыскы Франция жергесинде жүргөн, Париж шаарында иштеп жаткан биздин Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз мырзага узатмакчымын. Саке, Байдыкемдин ырларынан өзүңүз кесте бир толку окуп калчу элеңиз. Ошол өзүңүз жакшы көргөн саптарынан эстафетага жооп кылып окуп берип койсоңуз деп өтүнүп кетмекчимин.